Бүгүнкү күндө Чүй облустун калкынын 400 миңден ашыган аялдар түзөт. Андыктан аялдар жана эркектер үчүн бирдей укуктарды жана мүмкүнчүлүктөрдү түзүү өтө маанилүү дейт президенттин Чүй облусундагы ыйгар муктуу өкүлүнүн орун басары Гүлмира Кыштобаева. Чүй облусунун мамлекеттик жана муниципалдык органдарынын жана жарандык коомдун өкүлдөрү гендердик теңчилик маселелерин чечүүнүн жолдорун сунуштоодо. Особая значимость в сегодняшнем обсуждении была. Зордук зомбулукка кабылган айыл жергесинде аялдарга, эмгек миграциясында жүргөн адамдарга көңүл бөлүү башкорунда. Ошондой эле райондун, облустун жана жалпы эле өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошуп жаткан бизнестеги аялдарга кам көрүү маселеси талкууланды. Женщинам. Кыргызстанда постсоветтик мейкиндикте биринчилерден болуп гендердик теңчилик жөнүндө мыйзам кабыл алынганына карабастан, уштапта бул багытта кемчиликтер да бар. Мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, коомдук ишмерлер, эксперттер бир аянтчага чогулуп, эркектер менен аялдардын бирдей укуктарынын жана бирдей мүмкүнчүлүктөрүнүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү маселелери боюнча пикир алмашты. У всех сейчас на слуху многочисленные примеры, кейсы, да, жестокого обращения с женщинами, с детьми, усиление, особенно после пандемии COVID-19, домашнего насилия. И эта проблема стала официально признаваться. И в связи с этим снова возникла инициатива о том, что надо еще раз посмотреть законодательную базу, потому что, как мы видим, не всегда у нас судебные процессы по этим вопросам являются открытыми, прозрачными. В этом законе отсутствуют нормы. Учурдагы мыйзамда ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар боюнча нормалар каралган эмес. Ошондой эле майыптыгы бар кыз-келиндерди коргоо боюнча нормалар жок. Специальным нормам. Бул сыяктуу иш-чаралар бүткүл Кыргызстан боюнча өттү. Ар бир региондун катышуучулары өз сунуштарын айтышты. Мисалы, Нарым менен Ысык көлдө аялдар менен эркектердин айлык акысындагы чоң айырмачылык темасы көтөрүлдү. Талас облусундагы катышуучулар үй бүлөлүк зомбулук жасагандарга карата катаал чараларды көрүүнү сунушташты. Негизги максат мыйзамды ошол бүгүнкү заманбап мындай азыркы бүгүнкү күндөгү жанагы турмуш агымына шайкеш келтирүү болду. Негизинен мыйзамда өзгөрүү эми бул баягы аял эркек укуктары, мүмкүнчүлүктөрү бирдей гендерлик проблема болуп аткандан кийин кыймылдагы мыйзам деле бул абдан жакшы жазылган, бирок кээ бир беренелери иштебей аткандыгы, турмуш чындыгы көрсөтүп атат. Белгилей кетсек, жолугушууларды эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Жогорку кеңештин төрагасынын алдындагы аялдардын, балдардын укуктары жана гендердик теңчилик боюнча кеңеш. Ошондой эле Европа биримдигинин колдоосу менен ишке ашырылып жаткан Кыргызстандагы адилеттүү жана инклюзивдүү коомду өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү долбоору өткөрүүдө. Автандил Бактыбеков, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.